Бишкек шаарында эс алууга арналган Каражыгач Сейил багындагы Комсомол жана Пионер көлдөрү бар. Анда күн сайын эс алууга келген жарандардын коопсуздугу үчүн куткаруучулар нөөмөттө турушат. Азыр куткаруучулар сууга чөккөн адамды кантип куткаруу керек экенин көрсөтүп беришмекчи. Суда чөккөн кишини куткарганда биринчиден акыбалын карайт да. Биринчи эме болуп калса, биринчи эме сепинде жөн эле эметип капталга чыгарып, суусун чыгарып коет да. Негизи мындайынан да. Бак кайрып, бир бутун өткөрүп мындай жатырып коет да. Биринчи эгерде акыбалы жакшыраак болсо, суусу өзү чыгып кетет да. А эгерде мисалы акыбалы кичине оорураак болсо, суудан кичине көбүрөөк туруп калса, 2-3 мүнөт суу жутуп койсо, өпкөсүнө суу бирок толуп калат. Ошонун мындайынан капталына тизеге көтөрүп, мындай эме далжаган басыш керек да. Катуу. Ошондо киши какалып өзү суу чыгат өпкөсүнөнчү. Бул экинчи эмеси да сепени. Анан негизи акыбал аябай эле оор болуп калса, үйлө басма акымдар жасайт да. Жүрөк жасалма демолуу деген мисалы. Тез жардам келгенче. Бияка эметесиз, кишини алып чыккандан кийин адамды эмеге деп коет да, жасалма басма акымаларын 30 жолу жүрөк жака, 2 жолу эме да, үйлөмө ыкмасын да. Эгерде 2 куткаруучу болсо, ошо 30 жолун 2ден бөлүп коет да, 15 жол жасап, бир үйлөйт. 15 жол жасап, бир үйлөйт. Ошентип тез жардам келгенче ушундай басма акымаларын жасаш керек. 3-4 мүнөт ичинде жардам берип калыш керек ошол сууга чөмүп бараткан кишиге. Жакшы болуп кетсе, жанында жакын арада ким бар, жакындарынанчы, туугандарына, эгер жакын досторуна өткөрүп беребиз. Акыбалы кишинин оорураак болсо, тез жардам келгенче жанында болуп, акыбалын көрүп турабыз. Сууга түшүүнүн узактыгы абанын жана суунун температурасына, нымдуулукка жана шамалдын күчүнө көз каранды. Сууга түшүү үчүн эң жакшы шарт ачык, шамалы жок, 25 градус жана андан ашык температурадагы аба ырайы. Ошондой эле сууга түшүүнү 18 градустан баштаса болот. Тамактанган соң 1,5 сааттан кийин сууга түшүү сунуш кылынат. Көбүнчө балдардын пляжында болгон оң. Анткени ал жер жакшы, талапка ылайык кырсыктын алдын алуу үчүн зарыл каражаттар менен камсыз болот. Эсиңиздерде болсун, балдар чоң кишилердин көзөмөлүндө гана сууга түшө алышат. Мастылыктан болот, мастар көп түшөт. Алыс кетип калышат ортосуна чейин түзүп. Ошолор көп чөгүшөт. Анан ошол жаңы эле айтып кеткендей, ушу жаш балдар, майда балдар ата-энеси жок, жанында чоң киши жок, караган эч ким жок. Анан ошолор көп чөгүп кетишет да. Негизи бул сууга келип түшөрдө спиртной ичимдик ичишпеш керек. Ошондой эле эгерде бут тырыша турган болсо, сөзсүз паника калтырбай, өзүнүн атайын ыкмалары бар. Ошол тырышкан жерди катуу чымчып жандырып, же болбосо ушунун таманды чоюп, тырышкан жерди чоюп, анан чалкалап, эртерээк суудан шашпай, бутун эметпей, шашпай сууга акырындан жээкти өстөй чыгыш керек да. Жогорудагы эрежелерди сактоодон улам же куткаруучулардын эскертүүсүнө карабастан алыс сүзүп кеткен жарандар кайра жээкке кайтып келүүгө кубаты жетпей калгандыктан чөгүп кетиши мүмкүн. Жээкти болсо жээктен чуркап барабыз. Эгерде суунун ичинде лодка менен болсок, лодка менен сүзүп барып, кайык менен сүзүп барып, жардам көрсөтүп алабыз. Тез эле болот. Биз мисалы кээде жээк деп базабыз да, автоматтык элдерге эскертип,
ошол маалда аркы жекте жүргөндө уже ортосуна сүзүп кетишет. Ошол маалда көп болот. А бирок сүзүп келип, чуркап келип, кайра ошо ортосуна сүзүп тигини алып чыкканга эми жетет. Албыз күчүбүз. Эки көлдө эки нөөмөтчү кайыктар менен улам жээктен алыстап кеткен эс алуучуларга эскертүү берип турушат. Жээкке сүзүлө. Я, жээкке сүзүлө. Болбойт, ортосу терең чөккө төшөт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Болбойт, терең. Эс алуу учурунда бутунан жаратылган жаранга көргөзүлгөн жардам үчүн ыраазычылыкта уктук. Рахматым чейсин, бутунду кесип жардам берип коюшту. Ошол адамдардан көбүрөөк болсун башка жардамы түшүп бизге. Рахмат. Биз тасмага тартканы барганыбызда жаңы эле мас абалындагы жаранды суудан куткарып чыгышканын уктук. Силер келериңер алдында чөккөн бала ал жаш бала экен. Мас экен өзү. Мас болуп. Эт ушул тарапта болчу, ортосуна чейин келиптир. Анан алыстан эле көрүндү, уже түзө албай калды. Анан биз жанында да кызматкер экөөбүз чуркап келип эле ошону сүзүп барып, жээкке алып чыктык. Алып чыксак, анан дос баласы келди. Анан ошо дос баласына тапшырып, түшүндүрүп анан жибердик. Кайык менен сүзүп баратканда деле баа көрүнөт да баа. Ортосуна сүзүп бараткандарды. Ошолорго айтабыз, акын эле жээкке чыгып койдукчу. Ушундай куткаруу кызматынан болосуз деп. Кандар акырын кайра артка кетет. Кайык менен постоянно ортосунда жүрөбүз. Ошо кайык менен негизи жүргөндө элдер деле көп өтпөйт өзүчү. Бизди көрөт, куткаруу кызматы жүрөт деп. Ал эми айрым жарандар кооптуу жайда сүзбөө жөнүндөгү эскертүүлөрдү укпай коюшу мүмкүн. Жакта бирөө кетип. Байке, жээкке чыгып коңуз, байке. Байке. Жээкке чыгып коңуз. Ошо мына өзүңүздөр көргөндөй эле ортосунда жүрөт. Ушу дугушпайт көбүнчөсү эле. Колун көтөрүп коюп эле кете беришет. Мен кыймын дегенси. Ушундай учурлар болот. Көп эмелер өздөрүнө ишенип, ишин көп угушпайт. Эс алып жаткан жарандардан жээктеги коопсуз аралык жана сууда канча мүнөт сүзүүгө болоорун сурамжылап көрдүк. Канча мүнөт сууда сүзсө болот? 35. Канча метр аралыкка чейин жээкте сүзгөн болот? Андан ары жагы кооптуу болушу мүмкүн. 45. Жок. 10 болсо керек. Сүзсө бир 2 мүнөт, 3 мүнөт эле болуш керек. Андан ары көп сүзө албайсыздар. 2-3 мүнөткече эле. Канча аралыкка чейин мисалы ушул жерде сүзсө болот? Ар жагына чөгүп кетиш мүмкүн ушул. Мындан бир 10 метрден кийин ар жагы терең эле, ар жагы 10 метрден кийин. 10 метрден бери кичине балдардан өткөндө төштөн келет жакшыраак, балдар түшкөнгө жакшыраак. 10 метр канча мүнөт сүзсө болот? 3 мүнөт эле. 3 мүнөт. Суда көп жүрбөш керек да. Андан ары сүзсө эмне болот? Андан ары сүзө чарчайт, буттар карышат. Чөгүккө чыгып калды. Чөгүп кетатканда эмне кылыш керек? Чөгүккө чыкканда эмне кылыш керек дейсизби? Өзүнүн арабындай спокойный чакана жатыш керек. Калкый турган болуп. Дем албай бир аз. Жаныңыздагы адам чөгүп кетсе эмне кылыш керек? Жаныбыз адам чөгүп кетсе артынан барып аны сүйрөп чыгыш керек. Алдынан барса эмне болот? Алдынан барсак ошо алып кетет. Өзүнө чөгүп. Негизи чоң кишилерде болсо, глубинасы болсо 1.70 болуш керек да. Ошол 1.70тен ары ашпаш керек, буй туруш керек. Жаш балдарды мисалы жалгыз келип түшкөнгө болбойт, жанында сөзсүз ата энеси болуш керек. Ошондой коопсуздук боюнча ушундай эмеси бар. Ыкмасы. Албетте сууга түшүүдөгү эрежелерди сактоо менен жагымдуу эс алууга болот.